мен силерге кызыктуу. Мына балдарым, көрдүңөрбү? Бул баягыраки биздин кыргыз эл жомогундагы акылдуу бала деген бала турбай, мынакей алдына коюн салып, кедейлерге жардам кылам деген бала ушул экен, Ошонун эмеси экен мынакей балдарым. Мынакей балдарым. Бизде Кыргызда улуттуу салттуу оюндарыбыз көп, Мына буну болсо атайын ошол эки тогуз коргол деп чеккен, жасаган буюм экен, көрдүңөрбү? Муну буюрса тогуз корголду бир күн айтып береби? Кара балдарым жүрө койгула эми. Мына момунда болгон кооз Кыргыздын улуттук сүрөттөрүн чеккен экен. Мына балдарым. Мына мен бүгүн силерге жакшылап айтып бере турган Кыргыздын дагы бир улуттук оюну алты бакан селкинчек. Алты бакан селкинчек деген эмне билесиңерби? Билбесеңер мынакей. Көрдүңөрбү могу жерде турган селкинчекти? Эми силерге мен ушул эки алты бакан селкинчек жөнүндө түшүндүрүп берейин, Бул илгерки биздин ата бабадан калган улуттук оюндардын бири. Бул эмне үчүн алты бакан селкинчек деп айтылат? Айтайынбы? Мынакей. Могу жердеги ар бир баканды көрдүңөрбү мына? 1, 2, бул 3 бакан, көрдүңөрбү? Ушунун эле маңдай жагында мынакей 1, 2, 3 бакан. Ушул кошулганда 6 бакан болот, көрдүңөрбү? Анан 6 бакан селкинчек деп мындай болгон аркандан илип илгери. Ортосунда болсо карагайдын башындагы учун кесип, анан атайын мондай такта жасап, анан мунун үстүндө бир кыз, бир бала болуп үстүнө чыгып, анан муну күүлөтүп, тээ ойношчу. Муну ойногондо да жөн эле ойношчу эмес. Муну ойногондо дагы сөзсүз түрдө ыр айтышып, жаңылмач айтышып, бирин-бирин көңүлүн көтөрүшүп, атайын мына Ноорус майрамдарда, Кыргыздын жакшы майрамдарында атайын ушундай алты бакан селкинчек, тогуз коргол, ордо деген Кыргыздын улуттук оюндарын ойноп келишкен биздин ата бабаларыбыз. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мунун аты алты бакан селкинчек деп аталат. Силер селкинчек тепкен жакшы көрөсүңөрбү? Кана келгиле анда. Селкинчек деп эле. Чыга кой, сен биягына чыга кой. Кел, мен камадым. Кызым, сен биягына чык, кел. Gördüğünüz gel gel abi. Yol balam da olsa ne oldu? Kana toktayla mı? Mına alagay. Kara baldarım kızlarım çarçagan joksuңарбы? Çarçadыңарбы? Анда мындай кылалы. Мен бүгүн силерге акылдуу жигит жана Сараң Ачкөзбай жөнүндө жомогумду айтып берейин, Жомок жагабы болом сага? Баракелде, каранда. Жүргүлө. Үйгө барып, жакшынакай отуруп алып, мен силерге ошондой болгон жомоктордун бири болгон Ачкөз Сараңбай жана Амалкөй жигит деген жомокту азыр мен үйгө барып айтып берем. Макулбу? Ана түшүнбөгөн сурооңор болсо мага суроо бергиле, макулбу? Мен жооп берем. Биз дагы боз ийибизге келдик окшойбуз, Азыр эми ушул жерден жакшынакай отуруп алып, кара, кире койгула. Мен силерге да атайын даярдаган жомогумду айтып берем, кире койгула. Ана эмесе балдарым, бүгүн мен силерге айтып бере турган жомогумдун аты Амалкөй жигит жана Сараң Ачкөзбай. Түшүнүктүбү? Анда кулак салып угуп туралы. Бар экен да жок экен, илгери бир өткөн заманда аябагандай Сараң элин алдап жашаган бир бай жашаптыр. Ал байдын аябагандай көп малы болгон экен. Жылкысы, уyu, аттары, мал аябай көп болгон экен. Коро малы болгон экен. Ошол коро малдарынан бир эле кой ооруп калса, ошол ооруган койдун жанына жастыгын алып барып жатып, ыйламсырап эле жатып калчу экен.
Gündөрдүн биринде ошол байдын аялы келет. Аялы келип байга мындай деген экен. Байым, сиз ушуреки малыңыз ооруп калса эле ыйлап жатып каласыз. Малыңыздын алды ооруп, арты болсо тоого чыгып кийип болуп кетмей болду. Андан көрө ушуреки малдарыңыздардын баарын базарга алып барып сатып, алтын, күмүш, акча кылып байып албайлыбы? Байлык чогултуп албайсызбы? Деген экен. Ay bayım aytчы эмне болуп кетти? Эмне болду? Эмне? Алабаш кой ооруп калыптыр, алабаш. Ушу менен мына 4-чү кой ооруп атат. Өлүп калды. Ушул кайым малга да ушунча кайгырабы? Сен кандай эмесиңе? Жап жагыңды, жап. Эмне деп атасың? Эмне деп атасың? Мени эмне? Койлорумду эмне тараттап атасың, акмак. Кой соялу? Эмнени койдубу? Чыгайын, уктуңбу? Сойбайм койду, сойбайм. Ансыда 4 өлдү. 5-чи соялу. Жана кара жарман өзү. Мага могул кийим эле буйра. Тытылса тытыла берсин. Байлыкты баары кырылып атпайбы, байлыкты баары. Ушинтип кырылып атат. Арты болсо аркар кийик болуп, тоонун башына чыгып жок болот ошентип. Ай, андан көрө мындай кылалы. Сен ошол малыңдын, койлоруңдун баарын деген базарга алып барып сат. Анан деген алар деген акчага сатып алышат, көп акчага. Анан алтын күмүшкө алышат, алмаштырышат. Анан ошо алтын күмүштүн баарын болгон толтура байлык болот да. Ошону да алып келип алып, жаздыкка жаздан жата бересиң, ай. Сонун болот. Мына ошону байлык дейт. Алтын күмүш. Эмне кыласың малдын баарын? Байбиче. Туура айтасың, байбиче. Акылың бар, акыл. Чын эле 3 коюм өлдү. Дагы койлорум өлүп калыкча. Теңите тинтип, тоолорду кыдырып, аркар кийик болукча. Базарга барып сатайын. Алтын күмүш кылып алып анан экөөбүз жастыкка жастан бир бактылуу жашайлы, кандай дейсиң? Байбиче, бүгүндөн калбай кырылып калыкчандан көрө базарга барып алтын күмүшкө сатайын. Кандай дейсиң? Ай, жүр анда азыр эле кет. Жүр. Ашыл koylarını bazara barıp satıp, endi köp altın, köp gümüş var. Anam bayım içeme köz. Bir jil kapkara, bir süremiz kaçırkır. Hey! Baş! Hep! Aynen. Baş! Bomba! He! Ошентип бай малын базарга айдап жөнөгөн экен. Мал ушундай көптүгүнөн малын ягына бири качып, биягына бири качып, мал басып өткөн жер чаңдап, көз эчтеке көрбөй, теердеп кургап базарга жеткиче баягырки байдын кебетеси кетип, кедейдей болуп, думанадай болуп, бети башы булганып, аябай начарлап барган экен. Келгиле кой алгыла. Sen istesen semizi, akıda var kalası, karala toralası var. Kalakaya koyalım degenler gelgile. Kala gelgile koy algıla. Semiz koylar. Aleykümselam. Assalamu aleyküm. Koylarımız jakşı eken. Jakşı. Semizi de var eken. Ayağıma kanday semiz. Atayın satayın dep geldi şuradaki. Aksakal. Alış. Geliniz. Gelgis. Sizdin koyunuzga sizge de çok, mağa da çok. Yarım kumra altın bireyin. Benim koylarımdı gördüm. Kozusu menen koylarım. Semisin kanaçı semisin. Basalı var. Geliniz. Sizge demez bir yakan emez. Bir kumara altın basın. Ha çok bol bayt. Handa 5 kumara gümüş. Valdı.
Sizge de yok, maga da yok. 3 kumar altın. Жоқ, Күміш. жоқ болмайды. Андан көрі мен башқа, сізден башқа кіші 2 құмара алтын, 7 құмара күмішке сатқанмын. Ушул койгобу? Анан қайсы қойғы? Ey, мен ал алтынға сеникинен екесі көп Ә. алып қоя алмаймын ба? Айдан қой, қалпыңды қой әлі. Қой, менің қойлан семісі көрдің бі? Сен жама сараң тұрбайсың ба? Сатпасаң сатпайлы ғой. Албасаң албайлы қой. Сенден башқа қалай сатам. Бар, қайсы жолменен келсең, ошо жолмен жоғыл. Сатпаймын саған. Ей, қалаға қой алғыра. Қой алғыра. Қой. Сараң, сенің қойыңды ешкім алмайды. Төл саға. Ей, қаяқтан ешкім. Жолың менен жүрі. Ей, хәлін аян жүрт. Қой сатам қой. Келгіле қой. Арзан сатам қой. Келгіле. Күлімделе мен қойларымды. Елдің қойлары өтеді, бір күндел өтпеді де. Тәңірші. Мен қымбатырақ сатуды тоқшай бәйе. Арзандаса бақыт. Ассалаумалейкум. Жақсысыз ба, байке? Сағамдан жұтағы жоқ. Емне кәл? Байке, Бар, кет. деген қойларыңыз сатып отқан тұрбайсыз ба? Сату атам? Кішкене арзанырақ қылып жүріп бересіз. Мен саға сатпайм. Өңгөге сатсам дағы саға сатпайм. Мен сені жақсы үйлем, Сен деген мені алдап кеткен атасың, Сен далайды алдаған демесің. Мен бүгін алдайын емес, ұқтың ба? Жолыңа түш. Жона ұқтым. Бар. Шашпай тұр. Bir айласын тауармын. Мен саға қойым сатпайм ешқашан. Ұқтың ба? Деле қойма. Мен алдап қойларымды алғысы бар чиркіндесі. Көргесен мен саға қой алғанды. Андан көрі қойымды сатпай қорағаға мағып саға өргіше. Өзім баққаным жақшы. Ей! Әт! Бай малын ешкім сұрабай, ешкім албағана қапаланып, башын жерге салып ойланып отырса, қайдан жайдан баянеке Амаркөй жігіт пайда болады. Еті, бір башты қалтыға сытам. Қараке қаш. Ей? Тетіңді қарап жатқан емде я? Ол жол сәкен. Ей? Әкімді көзі де шығырып, бұйыр қалды қыда. Бұна ол жоғылып түгір үшін қойымды сата алмасам дағы өтікті болмaz. Бісміллә. Қара. Vay. Unutmuş ötüktü mü? Bırak, baylık demişsin ay. Bırak, ben bugün koylarını satalım diyorum. Habire koyduk tamam canım oldu. Hey, havul bile çok kaydı oldu yine. Bir kırma ayak çıkarttı diye. Dur karış. Tanrım. Bu bir etüyücü. Bir tügeyecek otuk var. Tanrım. Bundan da canım olmaya kaldı akşam. Ondan göre Caman göleç verecektik. Ötük tarım sen. Ben seni ötük kılayım dedim bana. Tügeyin jokken. Kim joğasa şaltamaz. Ondan göre koylarında aydayın dağı. Hiç olga çıkaydı. Bismillah. Саранбай келатат. Азыр жанагы өтүктүн бир тенин ушул жерге таштайын. Çarşaf çalıktım. Tağdan ana gel. Geç kirgise yıkattım çatayın. İçine batarsın tüne sarf. Otur. Bul canaklık. Bul canaklık ötüktü koyuğum. Kulay. Bu ne baylık.
문자나 그래 어 저라 몽적은 타오르고 솔직히 koy koylar caylatırsın koylar get kalmasın ha cayırışları cuşaytırsın ben handa göreceğim ki bir görüntü tıkaydı bana olcanı olattı görürsün ha koy mı eskimden etilesin ha koy caylatırsın ben ötüktüm tıkaydı handa görü Сараңбай, сараңдығыңдан мына момындай болған қойларыңнан айырылдың. Мен бұл қойлардың бардығын айдап барып, кедейлерге таратамын. Анан албетте, өзім бір семіз қойды сойып тұрып, құйрығына таямын. Ай, қош! Ай, Ay çarçadım. Bir tügeyin ırgıtmayla koymaya ötüktük. Ayakka çok oldu. Bu bir tügeyin benimle kılma kılam. Kayanda göre koylarındaydı yügeçireyim. Evet tamam. Farı kırgazı. Kay. Koylarım. Koyum. Ay benim koylarım kala. Ay! Koyladım! Koyladım ben! Ошентип бай же малынан жок, же алтын күмүшүнөн жок, же жолдон таап алган чарыгынан жок, кедей болуп жашап калган экен. Ал эми акылдуу жигит байдын малын алдын алып айдап, айылдагы элдерге малдарын таратып берип, элдин көңүлүн алып, жакшынакай бактылуу өмүр сүрүп калган экен. Көрдүңөрбү? Ошондуктан балдарым, жакшы жүрсөңөр силердики да жакшы болот. Эч качан сараң болбогула, эч качан бирөөнүн оокатын тартып албагыла. Колуңардан келсе ошолорго жардам бергиле. Бирөөнүн колуңда ашыкча оокатың болсо, сөзсүз экинчиге жардам берип, бөбөктөрүңөргө, инилериңерге, карындаштарыңарга, сиңдилерге дегенде, бир туугандарга, классташтарыңарга жардам берген жакшы кыздардан, жакшы жигиттерден болгула. Макулбу? Жомогум жактыбы? Ай баракелди. Эмесе эмки жомокту айтып бергенге чейин мен силер менен кош айтышайын. Макулбу? Эмки жолушканга чейин жакшы барып, жакшы окуп, жакшы уул кыздардан болгула. Бара багыланда. Эмки жомокко чейин жакшы бара багыла. Эй, я скажу одно, маленький задавака. Все, что тебе надо знать, это чтоб в джунглях жить, как в крепости, умерь свои потребности, и ты поймешь, тебя не победить. Пусть в жизни мало складностей, в ней есть простые радости, и счастлив, кто умеет их ценить. Куда ни пойду я помню о том, что мне все джунгли родимый дом. И пчелы весело звеня готовят мед свой для меня. И если ты испытал, дружок, каков на вкус муравьиный сок, ты жил бы, как в раю. И что, едят? Можешь не сомневаться, они так приятно щекочутся. Маугли, берегись! Простые радости украсят жизнь твою. Ну когда? Да жизнь твою. Чтоб в джунглях жить, как в крепости, умерь свои потребности, и ты поймешь, тебя не победить.
Пусть в жизни мало складностей, в ней есть простые радости, и счастлив, кто умеет их ценить. Все, что хочешь, попробуй, и на зуб, и на вкус, но ушами не хлопай, все мотай на ус. Не трогай пальцем колючий плод, его лишь коготь с куста сорвет. Но есть еще один секрет: у фруктов побольше колючек нет. Понял ты, о чем пою? Не все, но благодарю. Он научит. Что за дурацкая тарабарщина? Давай, Баги, подпевай. Простые радости украсят жизнь твою. Да жизнь мою. Да жизнь твою. Раз уж ты наверху, почеши мне лопатку, Маугли. Нет, чуть-чуть пониже. Здесь. Да здесь, в самый раз. О, какое блаженство. Ой, как чудесно. Теперь найдем подходящее дерево, чтобы устроить большой почесон. Ты такой смешной, Балу. Вот так. Да. Это восхитительно. О. Так, еще немного. О, да, это называется жизнью. Не надо напрягаться. Отдохни, да. Остынь, плыви по течению. И запомни, маленький задавака, не живи, как эта пчелка. Ты быстро устанешь. Вокруг не смотри, время не трать. Чего не найти, то глупо искать. Зачем нам то, что дается сложно? Прожить легко, без этого можно. Я правду говорю. Простые радости украсят жизнь твою. Это бесполезно. Надеюсь, ему улыбнется удача. Маугли, споешь со мной? Чтоб в джунглях Жить, как в крепости, уметь свои потребности, и ты поймешь, тебя не победить. Вот так, пусть в жизни мало складностей, в ней есть простые радости, и счастлив, кто умеет их ценить. И счастлив, кто умеет их ценить. Вот так.